Kavağımdı ürgütenin жаздагы студенттик күн өтө мага кызыктуу өтүп жатат. Шаарга келип, чоңоюп кыздар менен сүйлөшүп атам деген. Ошол берген маегим чын. Азыркы учурда жүрөгүмдүн эси жок. Сүрдөтпөчү сүрдөмө кар ийден кагылайын. Азыркы учурда өнүмдө өзгөрүүлөр бар. Жакында жаңы чыгарманы кыргыз элине тартуулоого устатым Пичет апам, кенже апамдын үйүндө туруп атам. Көп чоңойгон сайын ата-энеңдин кадырын билет экенсиң. Кенже апам каатылайт, формаларын тиктирет, ырларын жазып берет. Кызматымды кылайын деп тойлорго чыгып атам. Саройдун гана салкын айтуусудан. Медиордо YouTube каналынын жалпы көрөрмандарына салам айтабыз. Бүгүн биздин төрүбүздүн коногу мындан туптуура 2 жыл мурун бул жактан дагы жолугуп, жада калса айылына дагы барып, биз бир жакшы маек куруп келдик эле. Элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан, булбулдуу үнү менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы жигитибиз десек да болот. Жаш талант Байзак Кубанычбек уулу бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы. Жана ошондой эле бүгүн Байзакты аябай ырдаталы деп чакырдык. Аны коштоп берүү үчүн аккордеондо кол ойнотуп, биздин төрүбүздүн коногу болуп отурат жаш талант Кутберген Турдубаев. Куш келипсиз. Байзак 2 жыл болуп кетти, көрүшпөй. Эмне жаңылыктар болуп атат? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кандайсыздар? Азыркы учурда мен Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында билим алып жатам. Азыркы учурда 1-курсмун. Ал жакта окууларым абдан ийгиликтүү болуп жатат. Жакында сессия башталат. Студенттик күн өтө мага кызыктуу өтүп жатат. Кандай болуп атат негизи окуучулук күндөрдөн дароо эле ушул студенттик күндөргө өтүп кетүү кандай экен? Негизи окуучулук күн абдан башка экен, студенттик күн абдан башка экен. Экөөнүн айырмасы асман менен жер дегендей. Эмне, кандай айырмачылыктарын байкадың? Окуучулук күндөрдө мисалы үчүн биз айылда окучубуз да. Айылда окуп жүргөндө мугалимдер мисалы үчүн биз сабакка кирбей койсок аркабыздан ээрчип эметчи эле, ошо урушуп. Биз ээрчип атабыз деп кой. Азыркы учурда бул Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жайда мугалимдер өтө жакшы. Айылдагы мугалимдерим да өтө жакшы болчу. Бул жакта да мугалимдерим аябай сонун, мыкты. Ошо. Негизи кыйынчылыктар жокпу? Бул жакта ким менен туруп атасың? Кандай болуп атат? Бул жакта борбор калабызда өзүмдүн чыгармачылыктан тапкан устатым Пичет апам, кенже апамдын үйүндө туруп атам. Ошо. Таанышканыңарга, ушинтип жашап калганыңарга канча убакыттын жүзү болуп калды? Мен интернет желесине чыккандан кийин 1-2 айдан кийин эле чогуу жашаганбыз. 2 жыл болду. Балам деп кабыл алып калды. Ооба. Көрүүчүлөр Байзакты качан ырдатат экен деп күтүп турган болуш керек. Сиздерди көп күттүрбөй, жагымдуу чыгарма бизден болсун. Анда эмесе өзүмдү ушул интернет желесине алып чыгып кыргыз элине тааныткан Замирбек Үсөнбаев атабызга таандык кечирип кой деген чыгарманы аткарып берейин. Баштадык, Кабагымды ürgütenin жаздагы калабагым сенден бөлөк айдашканым өтпөй турган түбөлүгү мен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң актаным баягындай гүлчү кайра бажырайып жүрчү кайра баягындай эч кайгырбай баягындай сүйчү кайра
sulular görünse da gözüne, gömül dolu tengel bedin ay yüzüme, tatlı dolu dayım bir yüzünde, dağdır seni ençilepti gözüme, bayağımday gülcü ayıra bacırayım, gülcü ayıra bayağımday hiç kaygırmay, bayağımday sütü ayıra. Kabul albay gelir aytkan sözünü, kança jolu kapalım ay yüzündü. Getir canım soranarım getirsen, eğer içinden söyür olsun özünde, bayağımday gülcü ayıra bacırayım, gülcü ayıra bayağımday hiç kaygırmay, bayağımday sütü ayıra, bayağımday hiç kaygırmay, bayağımday sütü ayıra, bayağımday sütü ayıra, sütü ayıra, gülcü ayıra. Азаматсың Байзак, үнүңө береке. Сага чармачылык ийгиликти каалоо менен биз алдыга карай көрсөтүүнү улайбыз. Чармачылыкта кандай жаңылыктар болот өзүңдө? Азыркы учурда чыгармачылыкта жаңылыктарым абдан көп. Жакында жаңы чыгарманы кыргыз элине тартуулоого аз калды. Өзүң жекеби же? Өзүм жеке ырым. Жакында чыгат интернет желесине. Үнүңдө дагы бир аз өзгөрүүлөр пайда болуптур, сага кыйынчылык жаратпай элеби? Негизи ушундай баары бир чоңойгондо өзгөрүү болот эмеспи? Азыркы учурда үнүмдө өзгөрүүлөр бар. Мурун биз айылда жүргөндө ал жакта деле мени окуткан агайым бар болчу. Бирок ал жакта мындай мени кичинекей баладай анан анча кыйначу эмес эле да. Бул жакта бизди туура жолго салып, эже агайларыбыз жакшы сөздөрүн айтып, мындай болсоң мындай болот деп айтып кеп кеңештерин угуп атабыз. Буга чейин дагы айылдан эже агайларымдан сабак алып жүргөм вокал боюнча. Азыркы учурда мен классический вокалдан сабак алып жатканын учурум. Албетте үнүмдө өзгөрүүлөр болуп атканын өзүмдүн көрөрмандарым деле байкаса керек. Эжелеримдин жардамы менен акырындан ушул үнүмдү таптап ордуна кое баштадык. Жакында 1-2-3 жылдан кийин үнүмдү толук калыбына келтирип кыргыз элиме ырларымды тартуулайм деген ойдомун. Азаматсың. Учурда тойлорго барып чыгып атасың негизи тойлорго? Тойлорго аздан кыргыз элимдин жакшылыгын тең бөлүшөйүн деп, кыргыз элиме аз да болсо кызматымды кылайын деп тойлорго чыгып атам. Бардык кыргыз элиме чоң рахмат, бизди колдоп, коштоп, ушинтип өздөрүнүн
бизди жакшы көрүп, ырларыбызды угуп, бизди чакырганына. Ошо. Негизи бизде ошол той эле боло берсин, жакшылык эле боло берсин. Азыр көп узатпай эле сенден дагы бир жакшы чыгарма болсун, кайсы ырдырдайсыз? Анда эмесе Жаныш Кочкоров атабызга таандык Сагындырба деген чыгарманы ырдайлы. Кана баштадык. Сагындырба сагынбайын, сени күтүп зарыгамын, сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, карегиңден кагылайын, сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, карегиңден кагылайын, сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, ey карегиңден кагылайын. Ошол күндү эстедимби, жүрөгүмдү эзгедиңди, көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү, көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү, көрбөй калсам сагынч элем, ey карагаттай көздөрүңдү. Балгулашым сага карап, өткөн күндү эске салап, байкатпастан келсең болду, атаган ата атагана, байкатпастан келсең болду, атаган ата атагана, байкатпастан келсең болду, ey атаган ата атагана, атаган ата атагана, атаган ата атагана. Азаматсың, эң сонун сүйүүнү күчөтүп турган эң чоң сезим бул сагыныч деп бекеринен айтпаса керек. Дал ушундай темада азыр Байзак сонун чыгарма аткарып өттү. Ушул темадан алыстабай эле Байзактын дагы сүйгөнүн сурагым келип атат. Буга чейин сен берген маегиңен көрүп калдым да. Шаарга келип, чоңоюп кыздар менен сүйлөшүп атам деген. Ошол тууралуу айтып берчи. Ошол берген маегим чын. Ал маекте жөн эле журналист кызды тамашалап койгонмун. Азыркы учурда жүрөгүмдө эси жок, кийинчерээк азыркы учурда жалаң окууга басым жасап, билимди өрчүтүп ошентип аткан кезим. Азыркы учурда жүрөгүмдө эси жок. Кийинчерээк 19-20 жашымда пайда болуп калат. Буйруса, негизиненчи Байзак 2 жыл деген оңой жыл эмес да. Анан көп өзгөрүүлөр болгон болуш керек сенин жан дүйнөңдө, балким адам көбүрөөк чоңойгон сайын көп нерсени түшүнө баштайт дейт. Көп нерсени түшүнгөн сайын жашоодон корко баштайт дейт да. Анан ушул нерсе кандай болуп атат сенин сезимиңде? Нелерди түшүндүң? Мурун болсо 2 жыл мурун мен бала болчумун. Азыркы учурда жигит болоюн деп калдым. Жигит болдум. Көп чоңойгон сайын ата-энеңдин кадырын билет экенсиң. Күндөн күнгө канчалык чоңойгон сайын жоопкерчилик маңдайыңда турат экен. Жоопкерчиликтүү адам болуш керек негизи. Ошо. Анан Байзак сыр болбосо сенден сурайын дедим эле да, учурда бул жактагы сенин чыгымдарыңды ким көтөрөт? Ким окутат? Менин жана айтып кеткендей эле Кенжапам катылайт, формаларын тиктирет, ырларымды жазып берет, күнүмдүк турмушка акча берет дегендей. Толук кандуу, толук кандуу Кенжапам катылайт. Ата-энем дагы жардам берет. Ошо. Анда азыр дагы бир чыгарма менен аяктайлы, убакыт дагы бат эле өтүп кетти. Ошентип сен бүгүн көбүрөөк ырдаталы деп чакырганбыз, ошондуктан чыгармага кезек берели. Анда эмесе Сарой деген чыгарманы кабыл алып коебуз.
Саройдың ғана салқын ай тосудан, сағызған анаң ұча тез осудан. Санамағанаң алыла изесем, қантейін табылғай қойдым Бөгөйдің ғана көркін ай тосынан, бөбөчкөн ғана ұча тез осынан. Көңілге ғана қалыра изесем, қантейін көр албай қойдым Салқын туғана жерген ай саройғы, сағызған аның керебе қонбойғы. Зарлантып қана менің ай қойғанычы, қантейін саналаш болсың Қандейін саналаш болсың Тағантыңа тазим. Бүгін ушинтип бизге келип бергениңе чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз сага, окууларыңа ийгилик бар бол. Анан сага эркин микрофон болсун. Өзүңдүн кыргыз элине болгон сөзүңдү айтып атсаң болот. Анда эмесе кыргыз элинде тынччылык болсун, токчулук болсун. Кыргыз элим эң биринчи мамлекеттердин бири болсун, делеги делбиресин. Кыргыздын чыган уул кыздары чыга берсин. Ошо баарына ийгилик. Дал ушундай жакшы тилектер менен сиздер менен коштошобуз, урматтуу көрөрман. Ал эми сиздер болсо бул көрсөтүүнү көргөндөн кийин сөзсүз түрдө ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Жакшы болсо сүйүнүп калабыз, ал эми сын пикирлерди кабыл алууга даярбыз.